Тоң районунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тийиштүү мекеме жетекчилери менен биргеликте район аймагындагы эс алуу жайларын кыдырып, жайкы туристтик мезгилге даярдыктардын жүрүшүн текшеришти. Максаты келген эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана жагымдуу шарттарды түзүү. Район башчысынын тапшырмасынын негизинде 2025-жылкы жайкы туристтик сезондун ийгиликтүү өткөзүү жана баардык коопсуздук маселелерин камсыз кылуу максатында райондук комиссия чогулган. Президенттин указы 131 жана 150 указдарын аткаруу максатында тийиштүү иштер жүрүүдө. Райондо жалпы катталган жүзгө чукул эс алуу жайларында 2024 жылы 37 саркындуу суулар тазалоочу курулмалар курулган. Алардын экологиялык экспертизадан өткөрүү маселеси азыркы күндө каралууда. Быйыл дагы 40 чукул эс алуу жайын саркындуу суу тазалоочу курулмалар менен камсыз кылуу боюнча иштер түшүндүрүштөр жүргүзүлүүдө. Текшерүү учурунда эс алуу жайларынын ээлери менен жолугушуулар өткөрүлүп, мыйзам талаптарын сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жайкы туристтик сезондун алкагында аныкталган айрым кемчиликтерди жоюу, саркындуу суу тазалоочу курулмаларды куруу жана тиешелүү уруксат кагаздарын алуу, пляж аймактарында суу куткаруучуларды даярдоо жана атайын окуудан өткөрүү иштерин тездетүү боюнча тапшырмалар берилди. Быйылкы тур сезонго карата бардык пляждарды жана тамак аш саткан жерлерди, элди тейлөөчү жайларды, жанагы конок үйлөрүн, пансионаттарды кыдырып, ошолордун бардык жана санитардык нормага, талаптарга жооп берүүсүн текшерип жүрөбүз. Бизге тиешелүү атайын пляж статусу бар 3 пляжыбыз бар. Кеклик, Зорька, анан Казисайдын пляжы. Бүгүнкү күндө ошол өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп, азыркы учурда ремонттоо иштери жүрүп жатат. Замандын талабына ылайык ошол пляждарды быйылкы жылы ошо эс алуучуларга, конокторго атайын шарт түзүү максатында талапка ылайыктуу атайын спасатель коюлуп, спасательдерди, вышкаларды, анан атайын ушундай охраняемый зоналарга коюлуучу коопсуздукту сактай турган атайын буйлар коюлуучу жерлер жасалууда. Бул иштердин бардыгы райондун экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу, туризмдин мыйзам чегинде өнүгүшүнө шарт түзүү жана эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Тоң райондук мамлекеттик администрациясы жайкы туристтик сезондун ийгиликтүү өтүшү үчүн аракеттерди көрүп жаткан чагы. Алтынай Рыспай кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Тоң районунан.